Assalamu alaikum urmattуу Turaqçay kanalыбыздын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Көңүл буруңуздар, бүгүн Оштогу 222 кварталдан 5 километрден сатыла турган үй көрсөтөбүз. Бул трасса Алайга кеткен чоң трасса. Дарегине сиздер Фуркатка келип, Айлампадан Алай тарапка жүрөсүздөр. Эски мал базардын бурулушунан 200-300 метр бери өтөсүздөр, мечит бар. Мечиттен дагы 100 метр өткөндөн кийин Кармышата деген дүкөндөн оң тарапка бурулуп, бул жака киресиздер. Мына бул жерде 222 квартал Ош шаары деп жазылып турат. Мамат Абдыразаков көчөсүнө бурулуп кирет экенбиз. Түз барабыз, мүрзө бар, мүрзөнү үстүнөн айланып, нары түз жогору чыгабыз. Алыстабай туруңуздар, туугандар, биз сатыла турган үйгө, анын көчөсүнө кирип келип калдык. Бул жаңы конуштагы 4-чү көчө экен. Бул жерде Солнышко деген бала бакча бар экен. Ушул бала бакчадан өткөндөн кийин сатыла турган үй 6-чы номурда, айланасы бүт тосулуп тур. Дарбазасы, навеси дагы курулуп тур. Төрдө көрүп турасыздар, 2 бөлмөлүү, алдында кухнясы менен времянкасы да бар экен. Азыр кирип сиздерге баарын тартып көрсөтүп беребиз. Биз менен чогуу болуңуздар. Келе турган жолун дагы бир жолу сиздерге түшүндүрүп берели. Азыр биз чоң трассадан жогору чыгып, мүрзөнү айланып өтүп, сайга келип, анан ушул ортодогу ылдыйдагы жол менен түз жогору чыктык. Тиги жерге келип, солго бурулуп, кайра 4-чү көчө менен 200 метр бала бакчадан өтүп, ушул жерге келип калдык. Мына, бул жагыда кошуналардын үйлөрү. Көрүп турасыздар, көчөгө шебен төшөлүптүр. Ылайгерчилик жок, шебен төшөлгөн ушундай кургак көчө экен. Электр линиялары бардыгы тартылыптыр, жарыктандыруулар столбаларга коюлуптур. Жеринин чегарасы мына ушул Пескоблок дуалдын чекедеги тумбасынан башталат экен. Бул жагы ушул чекеге чейин келип такалат экен. Дарбазаны дагы жакшы дарбаза, сапаттуу дарбаза коюптур. Үстүн көрүп турасыздар, арка кылып жааптыр. Арканын дагы чатыры поликарбонат менен жарык жабылыптыр, туугандар. Айланасы бүт тосулган Пескоблок менен, анан фундаментин дагы бийик кылып куйган экен. Анда жүрүңүздөр, мен сиздерге ушу сатыла турган үйдү чекеден көрсөтүп берейин. Негизи бул сатыла турган үй жаңы курулган 2 кабаттуу үйдүн 1-чи кабаты гана дуалы тургузулган. Ал эми анын нар жагында ушу жашаганга даяр болгон времянкасы бар. Азыр ушунун баарын сиздерге көрсөтө беребиз. Тарта берели анда. Көңүл буруңуздар. Бир жак чекеден болсун, маалыматтын баары. Мына дарбазадан киргенде эле калиткасы бер жагында турат. Киргенде эле бул жерге ушу навестин астына үйгө чейин 2 унаа кое турган жайы бар. Навести дагы аябай арканы сонун кылып жасаган экен. Навестен бул жакта, мына үйдөн ылдый жакта, сырттан киргенде сол жакта караңыздар, бул жакта бош жер турат. Бул жак жашыл аянтчанын орду. Бул жака бак дарак кыласыздар, газон эгесиздер, же болбосо ушул жака чакан бир огород кыласыздар, майда чуйда эгесиздер, гүл бакча кыласыздар, каалап көрөсүздөр, туугандар. Ошол бурч көрүп турасыздар, чегара. Ошол жерден времянканын бурч дуалына чейин барып такалат экен. Азыр эми сиздерге биринчи кезекте времянкасын көрсөтөйүн, андан кийин үйгө келебиз. Себеби жашаганга даяр болгон бул времянкасы. Бул времянка мына туурасы бир 3,5 метр экен. Арт тарабы болсо Г формасында курулгандыктан 5 метр чыгат экен. Көрүп турасыздар, чатырлары жабылган, өстүрмөлөрү кагылган, сырты болсо шыбалыптыр, фундамент бийик куюлуптур, кондиционер да бар экен, терезелери пластик. Бул Г формасында курулган. Өзү 2 бөлмөлүү, анан кире бериш кухнясы менен 3 бөлмөлүү болуп калат экен. Бул жерлери мына тепкич, сары таш бастырган экен. Негизги кире бериш чоң эшиги ушу күрөң түстөгү алюмин профилдери менен жасалган экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына кирип келдик. Бул 1-чи бөлмө. Бул жагы прихожка, коридор, ал эми төрү болсо кухнясы, бул жеринде печкасы бар. Ушул печканы жакса, ушул 1-чи бөлмө, 2-чи бөлмө, андан нары 3-чү бөлмө дагы ысып жылып чыгат. Көрүп турасыздар, потолок гипсокартон тегиз краскаланган, дуалдары дагы шпатлевка тегиз сырдалган. Полуна болсо
Kafel бастырган экен, кафели анча-мынча көчкөн экен, ушуну жаңылап атыптыр азыр. Ушу сиздерге кафелди толуктап бастырып берет экен. Андыктан жаккан болсо сүйлөшөсүздөр. Жүрүңүздөр, эми кийинки бөлмөлөрдү көрсөтөлү. Ортодогу эшикти ачып бул жака кире турган болсок, бул ортодогу бөлмө. Экинчи бөлмө болуп калат. Жанагы эле печканын жылуулугу ушул духовка аркылуу эки көздөн жылуулук бул жака чыгат. Бөлмөнүн полу ламинат, наркы бөлмөнүкү деле ушундай экен. Дуалдары бүт шпатлевка, анан көрүп турасыздар, бир катар сырдалган. Терезеге болсо жалюзи тартылган, потолок тегиз. Бөлмөнүн туурасы 3 метр, ал эми узундугу 4,5 метр чыгат. Ортодогу эшиги ачык турат. Андан нары өтө турган болсок, 3/3 9 квадрат бир чакан бөлмө. Бул спальный. Мында да бир терезеси бар, жалюзи тартылган, кондиционери дагы бул бөлмөдө бар экен. Ушул 3 бөлмөлүү времянкада кенен жашай бересиздер, пока наркы чоң үй бүткөнгө чейин. Ортодогу эшик дагы мынандай пластик эшик экен, жакшы эшик экен. Эми үйдү көрсөтөлү. Ага чейин мына үйдүн артында навес бар экен. Ушул навес жакты дагы сиздерге жакшылап көрсөтүп коелу. Үй менен навестин ортосунда дагы 1,5 метр аралык бар экен. Ушул навести сырттан, дарбаза жактан, навес жактан киргенде көрүнбөй турган кылып төргө, чекеге үйдүн аркасына навес куруп коюптур. Навестин узундугу бир 15 метр чыгат экен, туурасы бир 3,5 метр чыгат экен. Ошо времянкага уланып курулуптур. Мунун астына очоккана болот экен, склад болот экен, кааласа баня курса болот экен, отун гана кылат экен. Кыскасы, бая чарбалык имараттардын баары ушул жака болот экен. Төргө болсо атайын ажаткана куруп коюптур. Бул жактарга болсо жанагы чубалып өзүнчө илинип өсүп кете бере турган ушундай гүл өстүргөн экен. Ушундай чатырга чейин жабышып өсүптүр. Үйдүн болсо бул жагына 2,5 метр аралык калтырыптыр. Дээрлик 3 метрге жакын экен. Эгер сырттан анча-мынча жүк, отун, көмүр алып келе турган болсо, ошол жерге навестин астына техниканы токтотуп эле ушул жагынан бери каттап, ушул навестин астына чейин очоккана жакка ташый берсе болот экен. Азыр эми биз сиздерге үйгө кирип, үйдү тааныштырып көрсөтүп коелу. Бул жерге үйгө таза суу да тартылып келиниптир, поливной. Жогору Южный каналынан дагы суу тартылып келиниптир. Мына бул жерде кран турат, шланга туташтырып коюптур. Ушул кранттан чыга турган суу жогору каналдан атайын шланга труба жаткырып, ошол жактан тартылып келген экен. Токтобойт экен бул жерде суу. Андан сырткары бул жер эми шаарга карагандыктан Горвода каналдагы бул жерге суу тартып бериптир. Мында болсо крантта турат. Ушул кранттан дайым таза суу чыгып турат экен. Ушул эле кранттан времянка жака дагы бир көз ушул жака тартып койгонбуз деди. Аны да эске алып коесуздар. Эми чоң үйгө келели. Бул үй атайын проект менен курулуп аткан үй экен. Биринчи кабаты дубалы тургузулган, сейсмопояс куюл элек, ордулары калтырылган, көрүп турасыздар. Бышык кирпич менен дубалы тургузулган. Фундамент жакшы куюлуптур. Бул жагында бир бөлмөсүнүн асты подвал болот. Узун туурасы 10го 9. Кире бериши мына ушул жер. Анда жүрүңүздөр, мен планировкасын сиздерге биринчи кабатын тааныштырып көрсөтүп коеюн. Негизги кире бериш чоң эшиги ушул жерде болот. Чоң эшиктен киргенде эле бул жер холл. Узун туурасы 5,5 6 болуп калат экен. Чоң бөлмө болот. Эс алып отура турган, телевизор көрө турган чоң бөлмө болот. Бул жагында бир терезе бар экен. Ал эми дарбаза навес жагында 2 терезе бар экен. Булар дагы панорамный чоң терезелер болот экен. Анын астында болсо ушул холдун асты подвал. Көрүп турасыздар, подвалдын үстүндагы ушундай профилдер менен жабат экен туугандар. Көрдүңүздөр? Кааласаңыздар ушу апалавка коюп туруп, монолит куюп салсаңыздар болот экен. Подвалдын эшиги сыртында болот экен. Кааласаңыздар ичинен дагы төрдөн ачып алсаңыздар болчудай окшойт. Эми холдон төргө келели. Оң жак төрдө болсо 3/3 бир спальня бар экен. Эгер конок келип калса ушул бөлмөгө жайгаштырып койсоңуздар болчудай. Төрүндө бир терезеси бар экен. Бул спальня 3/3 узун туурасы. Сол тарапка кирели эми сырттан киргенде. Сырттан кирип эле сол тараптагы биринчи эшиктен кире турган болсок, бул жак
ашканасы болот экен. Ашкананын дагы терезеси чоң терезе, панорамный терезе коюлат экен. Көрүп турасыздар. Туурасы 3 метр, ал эми узундугу 5 метр, 15 квадрат болот экен. Тиги эшиктин нар жак чекесине чейин дуал болот экен. Бул эшик болсо ошо времянкага жана үйдүн артындагы очокканага каттаганга запасной эшик. Бул ошо кухнядан сыртка каттап турганга кошумча эшик болот экен. Бул жакта болсо тепкич болот экен, экинчи кабатка чыга турган. Ушул жерден көтөрүлүп баштайт. Ушундай барып, анан бул жака кайтып экинчи кабатка чыга турган тепкич. Тепкичтин астына бул жака кире турган болсок, бул жагы душевой болот экен. Анын форточкасы бул жагына коюлуптур. Туурасы 1,5 метрлик ушул жерде душевой болот экен. Мына жерден дуал урулат дейт. Ушул жер демек тазалык бөлмөсү болот. Ал эми үстүнө болсо ошо 9га 10 размериндеги проект менен үй болсо, үстүнө 3 спальный, 1 душевой кылып алсаңыздар, менимче аябай жакшы болчудай. Фундаменттерин дагы жакшы куйган экен, проект дагы жакшы экен. Эгер сиздерге ушул үй, времянка, жери, жайгашкан жери баары жаккан болсо, ээсинин телефон номерларын биз экранга жазып койдук. Ошол номерларга чалып байланышып, сүйлөшүп келишсеңиздер болот. Айланасын өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бүт пескоблок менен тосуп коюптур. Анча-мынча өзүнө керектүү буюм тайымдарын алып кетсе керек. Бул жерде бир аз кирпич бар экен, балким калабы кетеби аны биз билбейбиз. Өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Зато үйдүн алдына навести сонун кылып куруп коюптур. Дарбазаны койгон, шөчүктөрдү коюп, электр токторун бүт баарын тартып киргизип коюптур. Анан жердин документтери дагы бүт баары кызыл китеп, баардыгы законный, баары таза, баары так экен. Анан салык төлөмдөрүн дагы бүт төлөп, баар жогун тактап койгонбуз дейт. Бүт баары таза деп айтты. Ушул аманаттарды дагы сиздерге жеткирип коелу. Эгер жаккан болсо эртерээк аракет кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Негизгиси мына бул чоң үй бүткөнгө чейин жашап турганга ушу 3 бөлмөлүү времянка бар экен. Ушунда жашап туруңуздар 1-2 жыл, анан бул үй бүтсө, секин көчүп чыгып аласыздар. Анан жашай бересиздер маза кылып. Сонун проектта, планда жакшы экен. Андыктан жаккан болсо аракет кылып көрүңүздөр. Үй аркасында навес, очоккана, баня баардыгы ошол жакта. Бул жакта времянка. Бул жагы бүт баары жашыл зона, бак болот буюрса. Анда мен жыйынтыктайм. Жанында мына менчик бала бакча бар экен, солнышко. Эгер балдар болсо, ушу бала бакчага берип койсоңуздар болот экен. 1 километр трассага чыкканга жанагы эле мечиттин алдынан бурулуп киресиздер. Фуркаттагы же болбосо шаардагы мектептерге балдарыңыздарды берсеңиздер болот. Трассага чыксаңыздар, маршрутка таксилер нары бери каттап турат. Транспорт ошо трассада каттайт. Анда жыйынтыктайбыз. Мен баасын сиздерге жарыя кылып коеюн. Бул үйдүн баасы ушул турушунда $55.000 кеми бар. Үйдүн ээси Бишкектен квартира алам дейт. Эгер Бишкектен квартира болсо, варианттарын дагы сүйлөшсөк болот дейт. Ошон үчүн сатып атат экен муну. $55.000 кеми бар. Желательно нак болсо жакшы дейт. Анан варианттары болсо дагы караштырып көрөм деди. Андыктан жаккан болсо сүйлөшүп көрүңүздөр. Кыскасы баасы $55.000 кеми бар. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Варианты да бар. Эгер Бишкектен квартира болсо. Аманчылыкта көрүшөлү, ишиңиздер жүрүшсүн. Мен бүгүн сиздерге ушул биздин каналдан Оштогу 222 кварталдан Ош шаарына караган жерден, шаардык статустагы жаңы конуштан сатыла турган үй көрсөттүм, времянка көрсөттүм. Жери 5 сотық болду. Бүт баардык документтери так экен. Шаар жетекчилиги дагы бул конушка тез-тез келип турат дейт. Анча-мынча ушу коммуникациялык маселелерди, бул жердеги көйгөйлөрдү келип карап, чечип, эл менен эсептешип, кеңешип турушат экен. Андыктан шаарга караган жер. Жайгашкан жери жакшы, бир аз бийигиректе, ылдый жак бүт баары көрүнүп турат экен. Наримандан бери панорама, таза аба ошол жактан мындай сыдырым келип турат экен, аябай жакшы. Мен анда жыйынтыктайм. Бул жерде болсо ошо Горбада каналдан келип, ушул жерден счетчик коюлуп, анан үйгө таза суу киргизилептир. Биз анда жыйынтыктайбыз. Аманчылыкта көрүшөлү. Менимче баардык маалыматтар берилди. Сиздер бул маалыматты Тез кабар YouTube каналынан
Teskabар Туракчай каналынан же болбосо Teskabар TikTok, Instagram мобилдик тиркемесинен дагы көрүп алсаңыздар болот.